Эл элинин басымдуу бөлүгү мал кармап, сүт өткөрүү менен тиричилик кылып келет. Күнүгө мына ушундай атайын унаалар тургундардын уйларынын сүтүн жыйнап, сүт заводдоруна алып кетишет. Азыр биз сүт жыйноо үчүн Түп районунун Михайловка элине жөнөдүк. Урум Айым күн сайын 35 литрге чейин сүт өткөрөт. Ушунун аркасы менен үй бүлөсүн багып, бир топ эле кем карчыбызга пайдалуу дейт. Ал арада акка болгон баанын туруктуулугу да орчундуу орунда. Мындан улам ал болушунча сүттүн сапатына маани берип, ошого жараша акысын алууга аракет кылат. Күнүнө 30-35 литр сүт өткөрөм. Майлуулугуна, баардык жагына, тазалык жагына өзүм карайм, көңүл бурамын. Ушул сапаттуу сүттөрдү өткөрсөк, майлуулугун жакшы өткөрсөк, өзүбүзгө эле жакшы болуш керек. Чет мамлекетке деле экспорттолуп кетет эле. Үй бүлөгө жакшы эле болуп калды. Бала чакага май чай ашып баратса, бут кийим андай мындай алып беришет. Элден да суранат элем ушу таза сапаттуу сүт өткөзүп бергенде. Зарплата күткөндөй эле күтүп турабыз, сүтүбүздү алып кетсет экен деп. Рас ушундай кылып атасыңар да. Сүтүңөр да жакшы сакталат ушу менен. Муз тоңутуп салганда. Таза. Ал эми сүт жыйнаган кызматкерлер жеринде атайын жабдыгы менен сүттүн тазалыгы, ирибегендиги боюнча кароодон өткөрүшөт. Айыл аймактардан күнүнө бир маал, айрым ишканалар 2 маал жыйнап кетишет. Алардын айтымында сапаттуу сүттү өткөрүүгө эл кызыктар боло баштады дейт. Чыккандан баштап эле сапатын карайбыз, майлуулугун карайбыз, көк сүтүн карайбыз, калпыгандар болуп, андайлар жок эмес, бар. Азыр эми келе атат буюрса. Калпыбай, суу төкпөй, суу куйбай, сапаттуу төккөнгө аракет кылып атышат, Кудайым буюрса. Чогултулган сүт ишканаларга алынып келинип, киргенден бери эле сүт ташыган унаа атайын дезинфекцияланат. Тыгыздыгы, майлуулугу болуп, жалпы 6 баскыч менен текшерилет. Сапаттуу талапка туура келгенде гана кабыл алынат. Норма сүт, сүттүн кислотности 16-18 кислотность болот, свежий сүт деп коет муну. Алкогольная проба деп коет, спиртке устойчивый болуш керек. Плотность 27-тен 29-га чейин болуш керек. Биздики көбүнчө тоолуу областьта. Майлуулугу азыркы тапта 3,1, эң көбү 3,2 болуп атат. Сүттүн кычкылдуулугу, тыгыздыгы, майлуулугу белокко текшерилет. Алкогольная проба деп коет, ага содага текшерилет. Өкмөт эми чийки сүттүн наркын анын сапатына жараша баалап, акы төлөө жагын колго алууда. Сүттүн майлуулугу менен башка параметрлерин так аныктай турган лабораторияларды түзүп, чийки сүттү сапатына жараша сатып алганда эки тарап тең утат. Фермерлер сүткө суу кошпой, каймак майын калпып калбай таза өткөрөт. Сүт заводдору да жоопкерчиликтүү болуп, мыкты сүт алганына ыраазы болушмак. Сапатына жараша, майлуулугуна жараша алып эле жүргөнбүз. Азыр деле ошо элге суранып кетербиз, ошо сүттү кичине тазараак өткөрүп, майындагы калкыбай, жакшы өткөрүп берсе, биз деле ошо сүтүнө жараша акчасын төлөп бергенге даярбыз. Белгилей кетсек, Дуан аймагында 5 сүт заводу иш алып барып келет. Алардын айрымдары сүт продукциясынын ар башка түрүн өндүрүп, республиканын бардык аймактарына таратат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.